Саламатсыздарбы? Жыл сайын баарына таанымал болгон америкалык Forbes журналы жылдын эң бай адамдарынан турган тизмени жарыялайт. 2018-жылы тизмеге 2124 бизнесмен кирген. Алардын капчыгындагы каражат $1 миллиард башталат. Бул видеодо биз сиздерге 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча жер бетиндеги эң бай 10 адамы тууралуу айтып кетебиз. Андемесе баштадык. 10 орунда ЦРУнун мурдагы кызматкери, Microsoft компаниясынан кийинки экинчи орунду ээлеген Oracle компаниясынын экс-директору Ларри Эллисон турат. Эллисон 2014-жылы 38 жыл башкарган компаниясынан кетет. Азыркы күндө Ларри компаниясынын негизги техникалык директору. 12 ай ичинде анын стратегиясынын аркасынан компаниянын акциясы 18%га өскөн. Bir жыл ичинде компания $6 миллиард ашык киреше тапкан. Ларри Эллисон кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келет. Анын байлыгы $58,5 миллиард түзөт. Салыштырмалуу Кыргызстандын тышкы каржы 4 миллиардтан ашыгы менен. 9 жана 8 орундарды ага-ини Дэвид менен Чарльз Кохтор ээлешет. Алардын компаниясы Америкадагы эң ири компаниялардын бириси. Ага-ининин кол алдында 100 миңден ашуун кызматкер иштейт. Дэвид менен Чарльз башка туугандарынын акцияларын сатып алышып, компанияны толук кандуу жетектөөнү алышкан. Компанияны 1940-жылдары алардын атасы негиздеген. Компания көп тармактуу болуп саналат. Ага-ини билим берүү, медицина жана кайрымдуулук үчүн $1 миллиард 200 миң ашуун каражат бөлүп беришкен. Булардын байлыгы чогуу эсептегенде $120 миллиард түзөт. 7 орундан Мексиканын эң бай тургуну орун алды. Анын ысымы Карл Слим Л. Карл Слим Латин Америкадагы эң чоң мобилдик оператору American Mobile'дин контролдук акциясынын ээси. Ошондой эле Слимге Американын авторитеттүү The New York Times гезитинин 17% карайт. Булардан тышкары мексиканисти байыткан бизнестери көп. Анын каражаты $67 миллиард 100 миллион түзөт. 6 орунду испаниялык ишкер Zara текстиль компаниясынын негиздөөчүсү Амансия Артега ээледи. Биринчи жолу Артега халаттарды үйүндө олтуруп тигип баштаган. Күндөрдүн биринде анын каардары даяр халаттардан баш тартып кетет. Артега айласы кетип кеткен чыгымдардын ордун аз дагы болсо толтурууну ойлоп, тигилген халаттарын аялы экөөсү көчөгө алып чыгып сатып калат. Бактыга жараша иши оңунан чыгат. Учурда дүйнөнүн 48 өлкөсүндө 200дөн ашуун магазиндери ачылган. Артеганын учурдагы казынасы $70 миллиард бир аз ашат. 5 орунду Facebook'тун ойлоп табуучусу жана генералдык директору Марк Цукерберг ээледи. 2017-жылы Цукербергдин байлыгы $15 миллиард өскөн. Дүйнө жүзү колдонуп келген эң популярдуу программалар Instagram менен WhatsApp'ты сатып алган. Марк Цукербергдин каражаты $71 миллиард ашыгыраак. 4 орунда франциялык капиталист Бернард Арно турат. Анын компаниясы дүйнөгө аты чыккан Hennessy, Louis Vuitton, Dior жана башка ушул сыяктуу люкс брендтерин сатып келет. $12 миллиард Арно Christian Dior мода үйүн сатып алган. Бардык байлыгын кошуп эсептегенде Арно $72 миллиард ээси болот. 3 тепкичтен Уоррен Баффет орун алды. Бул кишинин ысымы дүйнө жүзүндөгү алп инвестициялар менен байланышкан. Мисалга алсак Coca-Cola, IBM, Америка банка жана башкалар. 2018-жылга карата анын каражаты $84 миллиард чапчыды. 2 орунду дүйнө жүзүнө таанымал Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс ээледи. Акыркы 23 жыл ичинде Билл Гейтс 18 жолу дүйнөнүн эң бай адамы аталган. Forbes журналынын маалыматы боюнча 2018-жылы Билл Гейтстин байлыгы $90 миллиард түзгөн. Ал эми 2018-жылы дүйнөнүн эң эле бай адамы болуп Amazon электрондук соода жүгүртүүнүн негиздөөчүсү Джефф Безос аталды. 2017-жылы Amazon компаниясынын акциялары 59%га жогорулаган. 1994-жылы Безос өз кызматынан кетип ишкерликке өтөт. Акыркы учурларда ал космоско болгон саякатты колдоп келүүдө. Джефф Безостун учурдагы капиталы $120 миллиард.
Замандан артта калгыңыз келбесе, биздин каналга катталыңыз. Биз кызыктуу жана керектүү маалыматтарды гана алып чыгабыз. Анда эмесе кийинкиге чейин саламат болуңуздар.